Мына урматтуу алайлык жердештер, мына чыйырчыктан ошол Ташкоро жагы көрүнүшү алай жагычы. Мисалы, мынал беттерди, мынал бетти, мына тескей, мына көчкү кетиптер. Ушудан тартып Ташкорого чейин мына бетти карагай, токой, сасна ошо аралаштырып эксек сонун болот да. Эми мынал жерлер эми элдин жери болсо керек, чогорундулар. Эгер ушул жерлерге дагы бирок кайың тиксе аябай кооз болуп сонун болмок да. Эгер мүмкүнчүлүк болсо. Анан мына жолдун бойлору мына жерден көрүп атасыздар, мындай Ташкорого түшүп кетет. Ошол жерлерге эксек болот. Кандай гана кооз болот эгер мынал жерлер мындай баардыгы бир жылдары толук, эми быйыл баштасак, ошол бир жылдары толук ушуга чейин карагай болгон болсо, элестетип көрүңүздөр кандай сонун болот. Бияктарга мисалы мындай күнгөй какыраган жерлерге Жалал Абадтагы жанагы мисте, бадамдарды эксек көктөйт экен. Мен атайын эколог багбандарды алып келип көргөзүп кеттим. Мына күнгөйлөргө ошол бадамдар көктөйт деди. Анан мынал бетке карагай, сасна өтө жакшы болот дейт. Анан мына коктуларга ошол кичине нымдуу жер экен, кичине суулар чыгып турат. Кайың укмуш болот дейт, сонун болот дейт. Эми бул Ташкоролук туугандардын баягы чогорундусу болсо керек бул жерлер анча-мынча. Анан мына жолдун бойлоруна ошо карагай менен сасна эксеңер сонун болот деп айтты туугандар. Мына кандай сонун тообуз бар, эми ошону кичине көрктөндүрүп койсок, андан бетер сонун болот. Мына чыйырчык, мынакей. Ушу мынал жерлерге дагы мындай карагай тиксе болот го дейм. Урматтуу жердештер, мен айтып аткан жанагы ушул чыйырчыктан үстүнөн тарттым. Азыр мына беттер мисалы чогорунду эмес, мына караган аралатып, ушуларга эге турган болсок, караган сонун болот. Мына сай жолдун буяк бетине ушуларга баардыгына эксек. Мынакей Дилбар же, Нурилай же чогуу атайын сүрөткө тартып көрүп жүрөбүз. Мына ушул кокту мисалы мына жерди дагы сонун аябай көктөйт деп айтты. Анан эң негизгиси мына жолдун бою ушул. Биз айтып аткан жолдун боюна ошо карагай, сасналар аябай. Мына Батыр акебиз баш болуп, багбандар баардыгы айтып атат. Мынакей. Ушул эки жолдун чети сонун. Ушул жерлерге эгебиз, Кудай буйруса.